Менин аркамдагы тоолорду 20дай ак илбирс жана аркар кулжа, сүлөөсүн, суур жана башка көптөгөн уникалдуу жапайы жаныбарлар байырлайт. Тилекке каршы көйгөй жылдан жылга курчуп баратат. Биз бул баа жеткис жаратылыш байлыгын коргоонун алдыңкы сабында турабыз. Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясына эл аралык ак илбирс күнүн жарыялоо резолюциясын киргизүү жөнүндө билдирүүбүздү бардык мамлекеттерди колдоого чакырам. Ак илбирс Алтай тоо кыркаларынан Борбордук Тянь-Шаньга дейре. Ошондой эле Гималай тоолорунда байыралып, жалпы 12 өлкөдө гана кездешет. Афганистан, Бутан, Кытай, Индия, Казакстан, Кыргызстан, Монголия, Непал, Пакистан, Россия, Тажикстан жана Өзбекстанда. Ак илбирс өзгөчө жаныбар. Алар байырлаган асказоолор 6000 метрге чейинки бийиктикти түзөт. Азыгы аркар кулжадан тарта коёнго чейин. Кызыл китепке 1986 жылы киргизилген. Учурда дүйнө жүзү боюнча жоголуп бара жаткан жаныбарлардын катарында. Кыргызстандын 7 облусунда тең кездешет. Өзгөчө Ысык көлдүн тоолорунда Какшал, Сарыжаз, Нарын, Алайда байырлайт. Өлкөбүздө 300-350дөй илбирс бар деп божомолдонууда. Бийиктикти байырлагандыктан аларды изилдөө кыйын. Эксперттердин эсептөөсү боюнча учурда дүйнөдө 7000дин тегерегинде ак илбирс калды. 23 октябрда дүйнөлүк коомчулук Кыргызстандын демилгеси менен ак илбирстин эл аралык күнүн алгачкы жолу расмий түрдө белгиледи. Жаратылыш сакчысынын урматына жарандар символикалуу түрдө 23 мүнөтүн жөө басууга, көнүгүүгө жана сейилдөөгө арнады. Кыргыздын улуттук символу болгон жаратылыш сакчысын даңазалаган дүйнөлүк акциянын башында Кыргызстан турат. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдонурду апасы уулум. Абдонурум азыркы убакта 6 жашка толду. Балам, эч кандай сөздү сүйлөй элек. Сүйлөшүнө себепкер болуңуздар кыргыз элим. Эл арасында сүйлөп, күлүп жүргөнгө не жетсин. Кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Турция мамлекетинде операция болот деген үмүтүбүз бар. Врачтар кепилдик берип жатат, операциядан кийин сүйлөп кетет дейт. Үмүтүбүз бар, кыргыз элим. Сиздерден үмүтүбүз чоң. Жардамыңыздарды аябаңыздар, кайдыгер карабаңыздар. Абдонурумдун диагнозу МВПР синдром. Мындай балдар сүйлөп кетет дейт. Биздин операциябыздын суммасы $49700. Азыркы убакта бизде 1 миллион сом чогулду. Берген аманатыңыздарды алып жатабыз, кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Аллахымдан эки эселеп кайтсын сиздерге. Мындан ары да жардамыңыздарды аябай баламдын сүйлөп кетишине себепкер болуңуздарды суранам, кыргыз элим. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Реквизит номерлер өзүмө караштуу. Мбанк Зинат деп чыгат 0333. Россия өлкөсүнөн котором деген мекендештерге Сбербанк бар 3798 Урумбек деп чыгат. Алдын ала Аллахым разы болсун сиздерден. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 79 сессиясында эл аралык ак илбирс күнүн белгилөөнү демилгелеп, сунуш бир добуштан кабыл алынган. Дал ушул датанын тандалып алынганы дагы жөн жеринен эмес. Ак илбирсти коргоо боюнча дүйнөлүк форумда ак илбирс жашаган 12 өлкөнүн өкүлдөрүнүн жана айлана чөйрөнү коргоо чөйрөсүндөгү эл аралык экологиялык коомчулуктун колдоосу менен ак илбирсти коргоо боюнча Бишкек декларациясы 2013 жылы 23 октябрда бир добуштан кабыл алынган. Биз 11 өлкө менен биргеликте бул уникалдуу жаныбарды коргоо багытында иштеп жатабыз. Ушуга байланыштуу мен Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясына эл аралык ак илбирс күнүн жарыялоо резолюциясын киргизүү жөнүндө билдирүүбүздү бардык мамлекеттерди колдоого чакырам. Тоолуу аймактардын тургундары күн сайын суу жетишсиздиги, азык-түлүк коопсуздугу, жакырчылык жана негизги кызматтарга жеткиликтүүлүктүн жоктугу сыяктуу кыйынчылыктарга туш болушат. Бул өлкөлөр өз көйгөйлөрү менен жалгыз калбашы керек. Биз дүйнөлүк коомчулукту бул маселелерди чечүү үчүн активдүү аракеттерди көрүүгө чакырабыз. Кыргызстанда ак илбирсти коргоого өзгөчө маани берилет. Анткени ак илбирс байырлаган жер корголсо, ошол аймактын экосистемасы да сакталууда деген сөз. Ак илбирс экологиялык туруктуулуктун жана таза айлана чөйрөнүн көрсөткүчү. Мөңгүлөрүбүз эрип, биологиялык ар түрдүүлүк коркунучка кептелип, элибиз суунун тартыштыгы менен катар азык-түлүк коопсуздугуна туш болууда. Ошентсе да биз
келечегибизди коргоого жана планетабызды сактап калууга болгон умтулуудан аракетибизден баш тартпайбыз. Бирок аталган көйгөй менен жалгыз-жалгыздап күрөшө албастыгыбызды жакшы түшүнөбүз. Бул жалпы мурасты 3-уюлду жана ак илбирсти сактоо боюнча биргелешкен аракеттерибизге кошулууга баарын чакырабыз. 2020 жылдан 2024 жылга чейин жүргүзүлгөн акыркы изилдөөлөр заманбап методдорду колдонуу менен жүргүзүлдү. Анын ичинде фото, видео капкандарды орнотуп, мейкиндикти тартып алуу аркылуу атайын баалоо жүргүзүлгөн. Окумуштуулар 125 000 чарчы чакырымдан ашуун мейкиндикке жалпы 875 видео капкан коюшкан. Анын жыйынтыгында Кыргызстан аймагынан 335ден ашык ак илбирсти байкашкан. Дүйнөдөгү 12 өлкөдөгү илбирстин санын чыгаруу боюнча программа жүрүп жаткан. Ошонун ичинде Кыргызстанда өзүнчө программа жүргөн. Ошол быйыл жыйынтыкталып, биринчи жолу Кыргызстандагы илбирстердин саны тагыраак эсептелди деп айтсак болот. Биз менен тең эле Пакистандагы санын чыгарды. Пакистан 600 илбирстеп жүргөн, алардыкы өтө эле аз чыгып калды. 150, жаңылбасам 150-200 тереге чыгып калды. Өтө азайып кетти. Эми ушуга таянып кийин көбөйүп аткан же азайып аткан айта алабыз. Эгер илбирс азайып атса, ал ошол экосистеманын туура эмес иштеп атканын көргөзөт да. Изилдөөнүн жыйынтыктары Кыргызстандагы ак илбирстин популяциясына мониторинг жүргүзүү боюнча узак мөөнөттүү пландарды иштеп чыгууга өбөлгө түзөт. Келечекте бул маалымат жаратылыш сакчысын сактап калуу аракеттеринин натыйжалуулугун баалоо жана так стратегияларды иштеп чыгуу үчүн негиз боло алаарын белгилешет эксперттер. Биз ак илбирсти коргоо жөнүндө сүйлөгөндө биз бир гана ак илбирс жөнүндө сүйлөбөйбүз да. Ак илбирс өзүңүздөр билесиздер, бул тоонун мындай индикатору да, тоонун экосистемасынын индикатору. Биз ак илбирс жөнүндө мындай анын коргоосун айтканда биз абдан мындай татаал чоң экосистемасынын коргоон жөнүндө айтабыз. Бул деген мөңгүлөр, бул деген татаал мындай экосистема, ошол жакта жашаган эл, мындай жергиликтүү эл. Климаттын өзгөрүшү бул кызыл китепке кирген жаныбардын ареалынын кыскарышына алып келген негизги коркунуч. Илимий изилдөөлөргө ылайык 2070 жылга карата климаттын өзгөрүшү дүйнө жүзү боюнча ак илбирстер жашаган чөйрөнүн 3дөн 2ге кыскарышына алып келиши мүмкүн. Улуттук илимдер академиясы жана башка чет жактан келген дүйнөлүк деңгээлдеги илим посттор менен биргеликте илимий иш-чаралар жүргүзүп жатат. Тактап эле айтканда, ошол Кыргыз Республикасындагы изилдөөлөр бул Сары Чат Эр Таш мамлекеттик коргоонун аймагында илбирстин азык рационун жана анын физикалык активдүүлүгүн, ушул андан сырткары дагы бир топ көрсөткүчтөр боюнча илимий иштерин жүргүзгөн. Жыйынтыктары бүгүнкү күндө талкууда. Белгилей кетсек, Кыргызстанда ак илбирсти жана анын экосистемасын сактоо, ошондой эле Кыргызстандын улуттук символу деп таануу максатында президент Садыр Жапаров 2023 жылдын 30 декабринде ак илбирсти Кыргыз Республикасынын улуттук символу деп таануу жөнүндө жарлыкка кол койгон. Ага ылайык министрлер кабинети тиешелүү токтом чыгарып, ак илбирстин расмий логотипин кабыл алды жана аны колдонуу тартибин бекитти. Бактыгүл Султанбек кызы, Турар Анарбеков, Ала Туу 24 жума жыйынтыгы.